Аллах үчүн достошкон чыныгы достор кандай болуш керек? Бири-бирине кыйынчылык жаратпаш керек дейт. Башкача айтканда, мен Марс байке менен дос болсом, Марс байкенин үйүнө барганда Марс байке мени тос үчүн өзүнчө бушайман болуп, кой союп, анан оливье жасап, анан кийин аялы менен урушуп, кыйкырып, көчкө тээп, анан мунун баарын кереги жок дейт. Бул достук эмес дейт. Досуңа жеңилдик бер дейт. Досуңа сен анын авторитетинен колдонбогун, аны мал мүлкүнөн колдонбогун эгер чын эле дос болом десең дейт. Сен ал досуң менен достошкон сүйүүң Аллахты гана көздөгөн болушуң керек. Же анын дуасына гана муктаж болдун. Же аны менен жолукканда гана сүйүү мухаббат болуп, кичине эс алгандай болгонду эле максат кыл дейт экен. Ал сага диниңе жардам берсе, ошондо анан сен ошондой дос бол дейт. Мунун баары кыйынчылык жаратпоо, Аллахка жакындата турган болсо, ошондо анан дос дейт. Анан байлыгына жараша, бийлигине жараша, чинине жараша, же сага бир жерден жардам берип коетуна жараша эмес дейт достук. Ким досунан талап кыла турган болсо, алар кыла албай турган нерсени анда алага зулум кылды дейт. Сенин бир муктаждыгыңды өтөй албаса, сен ошону сурасаң досуңан дейт. Сен ага зулум кылдың дейт. Алардын колунан келе турган нерсени талап кылсаң, сен аны кыйнап койдуң дейт. Ким эч кимден андай достунан талап кылбаса, анда сен ага жакшылык кылган болуп эсептелесиң, мына чыныгы достук дейт экен. Али радыйаллаху анху айткан экен. Достордун эң жаманы ким? Сен үчүн кыйналган дейт. Сени үзүргө муктаж кылган, үзүргө алып барып такаган, сен аны айланып тегеренгениңе ошого жеткирген дос болсо, анда бул эң жаман досчул дейт. Сени кыскасы муктаж кылат да, кыжалат кылат дейт. Ал дос эмес дейт. Вакала ал-Фудайл айтат экен, иннама тaqatu нас биттакал. Адамдардын мамилеси үзүлүп калды, ушу жөн эле оожок бирин-бири үчүн кыйнала бериши себебинен дейт. Досту чакырайын дейт. Чакырайын десем жөн чакыра албайм. Дасторкон жайыш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек, тигин иш кылыш керек деп атпаймбы? Анан чакыра албай калам. Алда келейин дейт, келсем бул эми мага аны коем, муну коем, тигини коем деп отуруп, акыркы акчасы менен акыркы тиги 370 сом болсо, ошонусунда мага жумшоол, анан кийин эртеси үй бүлөсүн багалы болот деп алда келбей калат. Жалаң ушул бирин-бирине такаллуф деп коет. Жөн эле бирин-бирин кыйнай берген маселе себебинен мамилелер үзүлүп кетти дейт. Азыр ушуну көрүп атабыз го, туурабы? Азыр эмне ооруп жатса зыяратка барбайбыз, анткени бирдемке көтөрүп барыш керек дейбиз. Жөн эле тууган бир туугандарга барайын десең, кургол барам мен, бирдемке менен барыш керек дейсиң. Бул үзүп атат. Өлгөнгө баратканда да кошумча кошуш керек дейт, аны кошпосом бара албайм дейт. Муну менен үзүлөт. Шайтан алейхилан эмне кылат? Ушинтип жайлап атат баарыбызды. Зыярат кылайын десе, ал өтө даярданам деп ошентип отуруп мамиле бузулду. Айша энебиз айткан экен. Ал-му'мину ахул му'мин ла яхтаниму ва ла яхташиму. Момун момундун бир тууганы, ал андан бир ганимет күтпөш керек, бир нерсени колдона калайын деп. Аны уялтып койбош керек.